Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын расмий статистика системасына киришүү онлайн курсуна кош келиңиздер. 4-бөлүм. Мета маалыматтар жана классификаторлор. Мета маалыматтар бул маалыматтар жөнүндө маалымат. Анын курамы жана түзүмү, мазмуну, презентация форматы, кирүү ыкмалары жана талап кылынган пайдалануучунун уруксааттары, сакталган жери, булагы, ээси жана башкалар. Эреже катары мазмунун туура түшүнүү үчүн жана бул маалыматтарды аналитикалык максаттарда кантип колдонсо боло тургандыгын билүүгө зарыл болгон негизги мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалымат. Мета маалыматтар системасы бул мета маалыматтарды иштеткен, колдонгон, сактаган жана чыгарган система. Мисалы, туруктуу өнүгүү максаттары мета маалыматтарынын көрсөткүчтөрү боюнча аларга көрсөткүчтөрдүн аныктамасы, баштапкы маалыматтардын булактары жөнүндө маалымат, эсептөө ыкмалары, алардын сапаты, чектөөлөрү жана башкалар тиешелүү. Ошентип, мета маалыматтар, маалымат булактары, маалыматтардын усулдары, аныктамалары, классификациялары жана сапаты тууралуу маалыматтарды берүү жолу менен статистикалык маалыматтарды жана статистикалык процесстерди стандартташтырылган түрдө чагылдырган маалыматтар жана башка документтер болуп саналат. Мета маалыматтарды колдонуучуларды 3 топко бөлүүгө болот. Маалыматтарды жеткирип берүүчүлөр жана интервьюерлер. Статистиктердин өздөрү жана акыркы пайдалануучулар. Расмий статистика жаатындагы эл аралык сунуштарга, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономикалык комиссиясы тарабынан иштелип чыккан СМТУгө ылайык жалпы түшүнүктөрдү, классификацияларды жана методдорду колдонууну камсыз кылуу үчүн расмий статистиканын өндүрүш системасы бирдиктүү мета маалыматтар системасынын негизинде түзүлүшү керек. Бул статистикалык өндүрүш процессинин ыраттуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылууга көмөктөшөт. Ушуга ылайык электрондук отчеттуулук системасына өтүүдө аны бирдиктүү мета маалымат системасынын негизинде куруу зарыл. Ал аркылуу электрондук отчеттуулуктун формаларын, алынган маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана жайылтуу зарыл. Слайдта автоматташтырылган мета маалыматтар системасынын жалпы структурасы берилген. Бул жерде мета маалыматтардын булактары жана алар кантип трансформацияланганы электрондук отчеттуулукта көрсөтүлгөн. Мета маалыматтар системасы бул платформа. Анда улуттук статистикалык комитеттин бардык көрсөткүчтөрү сыпатталып жана сакталышы керек. Бул статистикалык маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн колдонулуучу аныктамалар, классификаторлор жана маалымдамалар. Мета маалыматтар базасы төмөнкөлөрдү камтыйт. Өзгөрмөлөр. Классификаторлор жана маалымдамалар. Документтерди түзүү үчүн рамкалар. Басылмаларды даярдоо жана түзүү. Аныктамалар жана түшүнүктөр. Статистика жөнүндө бөлүм. Статистиканын ар бир чөйрөсү боюнча маалымат жана тарыхый маалыматтар.
Улуттук статистикалык комитеттин расмий сайтынын статистика бөлүмүндө ар бир тармак боюнча методология, тиешелүү басылмалар жана бөлүмгө жооптуу адамдардын байланыштары жазылган бөлүмдөр бар. Мисалы, туризм бөлүмүн тандап алалы. Методологияны карап көрөлү. Ичинде туризм статистикасы боюнча методологиялык жоболор деген документ бар. Аны жүктөп алууга болот. Бул төмөнкү мета маалыматтар менен 33 барактан турган документ. Максаттары жана милдеттери, укуктук мыйзамдык базасы, классификация жана код салуу системасы, эл аралык методологиялык иштеп чыгуулар, негизги түшүнүктөр жана аныктамалар, туристтик суроо талапка байланыштуу классификациялар, туристтик сунуштарга байланыштуу классификациялар, туризм статистикасы, отчеттуулук формалары, инструменттери, жеке көрсөткүчтөрдү эсептөө ыкмалары жана ар кандай колдонмолор боюнча маалыматтарды чогултууну уюштуруучу бөлүм. Бириккен Улуттар Уюмунун статистика бөлүмүнүн расмий сайтында, мисалы, туруктуу өнүгүү максаттарынын глобалдык көрсөткүчтөрү боюнча мета маалыматтарды камтыган документтерди таба аласыз. Слайдтан сайттагы скриншотту көрө аласыз. Мисалы, Улуттук статистикалык комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнүн мета маалыматтары боюнча колдонмо иштелип чыкты. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык бөлүмүнүн туруктуу өнүгүү максаттарынын индикаторлорунун мета маалыматтарынын шаблонунун негизинде туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнүн мета маалыматтарынын шаблонун иштеп чыккан. Туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнүн мета маалыматтарынын топтору төмөнкү топторду камтыйт. Көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат. Көрсөткүчтү түзүүгө жооптуу уюм жөнүндө маалымат. Аныктамалар жана түшүнүктөр. Маалымат булактары жана чогултуу ыкмалары. Эсептөө ыкмасы жана башка методикалык негиздер. Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жана бөлүштүрүү. Эл аралык маалыматтар, стандарттар менен салыштыруу. Шилтемелер жана документтер. Слайдта көрсөтүлгөн эл аралык стандарттарда мета маалыматтардын шаблонун түзүү үчүн колдонулат. Кыргызстандын системасы түздөн-түз СМТМге негизделбегенине карабастан, мунун баары анын негизи болуп саналат. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү максаттарынын платформасында өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттары индикаторлору боюнча мета маалыматтарды таба аласыз. Бул үчүн сиз мурунку слайдта көрсөтүлгөн платформанын сайтына өтүп, сизди кызыктырган максатты тандооңуз керек. Мисалы, номер 5 максат. Гендердик теңчиликти камсыз кылуу жана бардык аялдар менен кыздардын укуктарын кеңейтүү. Андан кийин индикаторду тандаңыз. Мисалы, 5.1.1 көрсөткүч. Жыныстык боюнча теңчиликти жана дискриминацияны илгерилетүү, камсыз кылуу жана бул чөйрөдөгү кырдаалга мониторинг жүргүзүү үчүн ченемдик укуктук базанын болушу же жоктугу. Бул көрсөткүч боюнча маалыматтарды да, мета маалыматтарды да көрүү керек. Ошону менен статистикалык мета маалыматтардын эки түрүн бөлүүгө болот: структуралык жана маалымдамалык. Статистикалык маалыматтарды идентификациялоо үчүн структуралык колдонулат. Мисалы, аталыштар, бөлүмчөлөр, кыскача сүрөттөмөлөр, параметр аттары, өзгөрмө аттары жана башкалар. Башкача айтканда, структуралык мета маалыматтар өзгөрмөлөрдүн аталыштарын,
жана статистикалык базалардын өлчөмдөрүн камтыйт. Ошондой эле колдонулган бирдиктер, маалымдамалар, маалымат форматтары, мүмкүн болгон маанилердин диапазондору, убакыт өлчөөлөрү, колдонулган классификаторлор жана башкалар. Маалыматтар жана структуралык метамаалыматтар бирге жүрүшү керек. Ал эми маалымдамалык метамаалыматтар маалыматтарды чогултуу үчүн жана түзүү үчүн колдонулган статистикалык түшүнүктөрдү жана методологияларды сүрөттөйт, сапаты жөнүндө маалымат берет. Ошентип, алар колдонуучуларга маалыматтарды чечмелөөгө жардам берет. Түзүмдүк метамаалыматтардан айырмаланып, маалымдама метамаалыматтары маалыматтардан бөлүнүшү мүмкүн. Башкача айтканда, алар шилтеме кылган статистикалык маалыматтардан өзүнчө түзүлүшү, чогултулушу же бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Алар ошондой эле маалыматтардын ар кандай деңгээлдери менен байланыштырылышы мүмкүн. Бүтүндөй жыйнактар, белгилүү бир өлкөнүн маалымат топтомдору же бир өлкөгө жана бир жылга тиешелүү маалымат пункту. Расмий статистика системасы статистикалык маалыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу жана берүү процесстерин жөнгө салуучу статистикалык стандарттардын комплекстеринин негизинде түзүлгөн татаал маалыматтык тутум. Бул стандарттар статистиканын ченемдик базасы болуу менен статистиканын методологиясына жалпы стандарттык талаптарын орнотот. Изилдөө, статистикалык байкоолорду уюштуруу, статистиканын долбоордук технологиялык жана тажрыйбалык конструктордук иштерин жүргүзүү болуп саналат. Башкаруу системаларынын жана маалымат базаларынын маалыматтык шайкештигин камсыз кылуучу статистикалык стандарттардын комплекстеринин бири болуп, статистикалык маалыматты тартипке келтирүүгө жана унификациялоого мүмкүндүк берүүчү классификация системасы саналат. Статистикалык практикада колдонулуучу классификация системасы Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети жана башка мамлекеттик органдары тарабынан иштелип чыккан техникалык, экономикалык жана социалдык маалыматтын мамлекеттик классификаторлоруна негизделет. Классификаторлор айрым ишканалардын деңгээлинде да, мамлекеттердин деңгээлинде да иштелип чыгат. Классификаторлордун төмөнкү деңгээлдери бар. Эл аралык, дүйнө жүзү боюнча колдонулган стандарттык классификаторлор. Мамлекеттер аралык, биримдиктердин жана башка мамлекеттер аралык бирикмелердин алкагында колдонулуучу классификаторлор. Мисалы, евро биримдик жана КМШ өлкөлөрү. Секторлор аралык, мамлекеттин ичинде колдонулуучу классификаторлор. Алар эл аралык классификаторлорго карама-каршы келбеши керек. Өнөр жай ошол эле тармактын ичинде колдонулат. Региондук, региондун аймагында иштеп жаткан классификаторлор. Система өзүнчө уюм тарабынан анын автоматташтырылган тутумунун алкагында колдонуу үчүн кабыл алынган классификаторлор. Алар талап кылынган, бирок улуттук же тармактык классификаторлордо жок маалыматтарды камтыйт. Статистикалык маалыматтардын эл аралык салыштырылышын камсыз кылуу үчүн мамлекеттик классификаторлор эреже катары классификациялык топтордун курамынын, структурасынын жана мазмунунун ортосундагы зарыл болгон өз ара шайкештикти белгилөө жолу менен колдонуудагы эл аралык аналогдордун негизинде иштелип чыгат.
ошентип мамлекеттик классификаторлорду Бириккен Улуттар Уюмунун жана Евросоюздун эл аралык классификациялары менен шайкеш келтирүүгө жетишилди. Улуттук өзгөчөлүктөрдү мамлекеттик классификаторлордо чагылдыруу эл аралык уюмдар тарабынан белгиленген эрежелерге жана сунуштарга ылайык жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана ведомстволук маалыматтык системаларды жана ресурстарды түзүүдө, жүргүзүүдө техника-экономикалык менен социалдык маалыматтарды классификациялоонун жана код салуунун бирдиктүү тутумун милдеттүү түрдө колдонуу белгиленген. Мисалы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 24-июлундагы номер 395 Кыргыз Республикасынын техника-экономикалык жана социалдык маалыматын классификациялоо жана код салуунун бирдиктүү системасы жөнүндө токтому менен иштеп чыгуу, тейлөө, жаңылоо жана колдонуу үчүн техника-экономикалык жана социалдык маалыматтын классификаторлорунун мамлекеттик статистикалык региондук тизмеси орнотулат. Алардын ичинен мисал катары төмөндөгүлөрдү келтирүүгө болот. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бирдиктеринин объекттерин белгилөө системасы, мамлекеттик классификатору, Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде иштелип чыккан. Мисалы, Бишкектин Ленин районундагы Чоң Арык айылынын коду ушундай. Валюталардын мамлекеттер аралык классификаторуна ылайык өлкөлөрдүн валюталарынын кээ бир белгилери ушундай болот. Сиз берилген шилтемелер боюнча мета маалыматтар жана классификаторлор тууралуу көбүрөөк маалымат биле аласыз.